Бишкектин абасы эң булганыч шаарлардын катарына кирди. 13 декабрга карата абанын сапаты жана булганышы боюнча калалардын рейтингинде Кыргызстандын борбору сап башына чыкты. Андан кийинки орунда Индиянын Калькутта шаары, 3-катарда Бангладештин борбору Дакка турат. Мындай маалымат дүйнөлүк абанын сапатына көз салган интернет кызматтын сайтына жарыяланып, Бишкекте абанын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жылдык көрсөткүчүнөн 30 эсе жогору экендиги көрсөтүлгөн. Экологдор бул боюнча үн катып, борбор калааны кара түтүн каптаганына, калктуу конуштарда сапатсыз көмүр жагылып жатканын жүйө келтиришүүдө. 2 жыл мурун ошо жаңы ТЭЦте модернизациядан өткөн жаңы ТЭЦ бар го. Ал жерде 2 ступень ишке кирген эмес да, известковая жана акиташ менен очисткачы. Азыр ошол очистка дагы ишке кирди. Ошондуктан ТЭЦтин таасири азыр азайды. Бирок жалпы 50 жаңы конуштар бар. Алардын отун казандарында эч кандай фильтр жок да. Алар болсо ошо кара кеченин көмүрүн жагып атат, ошончо булганы келип атат да. Тигил цехтин отходторун калдыктарын өрттөйт, дөңгөлөк өрттөйт, эптеп мындай отун өрттөйүн, эптеп ошо тоңуп калбаштын мындай себеби да.